Kayсыл bir kılımda ulu talasты жердеп, kolundan görü tөгülgön Darkan temir usta, ар kayсыл çöptün tilin bilgen, sırkoğluğun adamdın sırkatın жазып ийген, Берди деген kişi жашап өткөн. Бердinin Darkan ustalığın bilgenler kara usta deşip, ал эми sırkoğlup barıp, Бердinin kolundan şıpa tapkanlar kara tap деп atap ketişet. Kara usta gelinçegi kö kançalık zar kılgаны менен балалуу болуша албай жүрдү. Кара устаны көрө албагандар бassa турса катынын жамандап, бул туубас неме экен? Же кара устанын башын бошотуп, бөлөк катын алып бербет дешип, ал эми кара устага күйгөндөр устага тилектеш болуп, жараткандан туяк сурап, чогуу түйүшүгүн тартып жүрдү. Кара уста менен байбичеси жаратканга жалынып, жер суунун барын сыдырып, аты улуу мазардан мазар кыдырып жүрдү. Küylönüp künden күн өтүп, алмашып айдан ай өтүп, жылып жылдан жыл өтүп, кара устанын байбичесинин бойуна бүттү. Кара уста менен байбиче кубанычтан маңдайы жарылып, 9 ай күттү. Толгоосун тартып байбиче 9 айга толуптур. Төгүлүп көздөн көз жашы төрөр кези болуптур. Жай таба албай кара уста ары бери жүгүрөт. Байбиче меми төрөйт деп, бабединге бат айтып, кубанычтан сүйүнөт. Ошентип тилегенин берди. Дүйнөгө эркек уул келди. Айылдын элин чогултуп, кара уста элге дүңгүрөтө той берди. Ат коюуга келгенде наристенин ыйлаган үнүн уккан айыл аксакалы үнү мукамдуу бала экен, аты мукам болсун деп, атагы чыккан бала болсун деп, алпурушкан душманын ар дайым жыккан бала болсун деп атын мукам койду. Мукам жашынан тентек жана чыйрак чыкты. Күрөшкөнүн дайыма жыкты. 6 жашка чыкканда энеси дүйнө салып, ошондон тартып мукам атасынын жанынан чыкпай, кара уста кайда барса, ошол жака ээрчип ала турган болду. Атасы алды менен мукамды атка өңөрүп жүрдү, кийин учкаштырып калды. Чыйрак бала ат соорусуна бутун коюп, атасынын эки ининен кармап туруп ала турган болду. Арадан 2 жыл өтүп, кара уста чаткалдын тоолорунан темир эритмекке барып, дүкөн салып чакан, күндүзү темир казып, түнүндө темир эритмек менен убара. 8 жаштагы мукам болсо таш майдалап, отун жарып, көрүгүн үйлөп, отун жагып, атасына жардам берет. Канчалык мээнет кылса дагы купулуна толгон болот темирди таба албай, кара уста кайгыда жүрдү. Кийинки жылыда келип, темир казып, темир эритип жүргөн учурунда мукам темирдин bir бөлүгүн таап алып, жүгүрүп келе атып чалынып жыгылат. Колундагы темир түшүп кетип, жердеги ташка тийгенде бүркүттүн шаңшыган дабышындай дабыш чыгат. Мына муну көргөн кара уста аябай сүйүнүп, мен издеген темирдин өзү экен, кара болоттун көзү экен. Мен күткөн кылыч эми чыгат деп катуу сүйүнөт. Табылып, бөрүктү от жагылып, бактысына табылып, барскан үнү жаңырып, бапылдатып жукартып, балкасы баса чабылып, кызытып чоктой темирди кызыл отко салдырып, сууруп чыгып кайрадан суу менен майга кандырып, түркүн чөптүн ширеге сугарганда малдырып, уруп бүктөп темирди ортосунан жардырып, ойдогудай болсун деп ургон оттон алдырып, ударып кайра жаткырып, кыябына келди деп кыялында жактырып, эр батырга ыңгылайык эки колду сапкылып,
kılıp başına salmak ciberip baş alsın debin verip şiltegenin geçsin dep şiliden atka tirelip vuruşka girse Allah dep vuzudundan sallat dep buzantı koyup jalıngo buy belin kıya çavat dep karmaşka girsen Allah dep kandu kırgın sallat dep kaptagan kalın düşmandı katarın eden çabat dep barskan menden koygullap balgası menden soygullap balgıtıp kayra tembirdi baş ayağın uygullap karlı ustadan tergetip kaygalatıp jendetip kılkıldata su bürküp kılıçtın betin sendetip karap turgan ballanın kaparın vurup degletip aylanayın atake götürüm kantip mendetip kılıçka gönlüm toldu dep menden ne köp oldu dep şiltegendi mınday koyay kız koy albayım koldu dep karustan anda katkırat kagılayın balam dep arıstan çağın aldı yazır jetpey çamang dep bulçun yetin buralıp bulukkan balban bulursun bul kuşkan candı cüdötüp buraday güç köt olursun buydal bastan barısın bul jalganda soğursun kara taştay bulçundu kan bul balla bulursun karmaşkan candı cüdötüp karlı güç köt olursun kavatı denen noktartıp kaptagan koldu sorursun Jalındı çıkıp gözündün, jalı çıkıp sözündün Kaynagan kolgu boy berbez, karlın kolgur özündün Devu şentip gev aytıp, demigip kevmin bek aytıp Kılıcım boldu dayar dep, kılbayan buğa ayar dep Sınavaya girsem Mavlanga, sınıp getip okustan Kanımdı düşman jayar dep, kılıçtın alıp koluna Çoğ taşka basıp varıptır Çoğur toğu çağısta çoyulup gelip sadıptır Bödünü keskenin nedey bölünüp jatıp kalıptır Tamaylap taştı vurgandoy tağır tudun jarıtır Ustanın жасаған kılıçı taşты tal keskendей kesip, talды nan keskendей kesip, oyundagıday kılıç bolot. Kılıçtın atın nar kesken koyot. Balasına azırınça maşıgıp kөнө берсин деп, ошол эле темирден бала кылыч жасап берет. Мукам 15 жашка чыкканда айылдын балдарын чогултуп, өзүнө жолдош кылып 10 бала топтойт. Ону тең сынсыпааты келишкен балбан бала болот. 10 баланын эң кенжеси айтканынан кайтпаган, бир сөзүн эки айтпаган, кежир, көкбет, 9 жаштагы Солтон аалы деген сары бала болот. 10 баланы ээрчип кылганын кылып, жаа тартса жаа тартып, ок атса ок атып, 10 баланын артынан калбайт. Мукам 20-га чыкканда Салкын деген кызга үйлөнүп, эркек балалуу болот. Чоң атасы Кара Уста элге ак кызмат кылган Агуул болсун деп, атын Агуул коет. Ошондон көп өтпөй Мукам 10 жолдошу менен кеңешип, Урум менен Кырымдан уруштун жана согуштун таасилдерин үйрөнүп, жоокерчилик тажрыйбасын арттырып келүү максатында жолго чыкмак болду. Муну ошондо Мукамдын кабилеттен бир колу менен бир буту шалактап иштебей ооруга чалдыгып калат. Кара Уста айтат: "Балам, сени эмдеп алуу үчүн бир топ убакыт кетет. 10 жолдошуң жолунан калбай кете берсин. Сен жакшы болгондо артынан барарсың" деп акылдашып 10 жигитти жолго аттантат да Мукамды дарылоого киришет. Кабилеттен жабышкан оору менен алып урушуп, кармашып жүрүп, арадан 12 жыл өткөн соң Мукам куландан соо айыгып, төшөктөн биротоло турат. Төшөк тартып жатып калгандан бери аскердик даярдыкты көрбөй калды. Бул мемиреген тынччылык заманында адамды чоо чутарлык неме? Эртеңки күнүбүздө бизди эмне күтүп турганын ким билсин? Эми машыгайын деп атасы бала кезинде жасап берген кылычын алып, кабына салып, жоо жарагын кийип, атына минип, кызуу даярдыкка кирди.
қандай найза сұңғанғы қылышын қия ұрғанға қырчылдашып ұрышчу қылқылдаған дұшманға қылышын шилтеп қол салып қыл чайнашып тұрғанға қиладис болып тұр қысынбай қырғын қылғанға кезгенде тартпай қайрылып тек düşіп ұту сайылып аябаяңа дес болып тұр алдындағы буданда ат санындай чоңдалды сулата қия тұрғанда қолындағы қылычы насілі қымбат нар кескен наң кескенде шар кескен қараның көрген адамдан қара тер ағып ал кеткен қармашып қалса жол ашып қара қан ағып жан кеткен мұқам болғону мұқам атқа қонғону бағы келіп башына батырлық насил ұрмоду теги қырғыз елінен теңгелер балбан болмоду балбанмын деген баланы басағанды бойындоду қабат күчкө жық толу қабыландай жойлоду қармашқан түркін қамбылдар қара жерде сойлоду атқан оқтой күндөттү арадан 2 жыл өттү ошол кезде таласты қалмақтар чап жүдөттү алдынан шыққан адамды атқа байлап сүйрөттү басып алған жерлердин гүлін желге үйлөттү кыз бала деп аябай кыя чабат баштарын кул кылам деп зулулап құйылтат көздөн жаштарын көбү таладан ачка калышты тартырып баштарын күн кылам деп улуга эмгекке болду баштарын малын алып курудун данын алып урудун керилип жаткан таласты кейиткен күйү туругун ер мурутчан эрлерин келген душман сулугун тулку бойдон тергетип туш-туштан да жал тургугун Улуу таластын төмөнкүсү кичи таластын көз жеткиз жайыгынан баштап калмактар каптап кириптир деген сөздү угуп журт чогулуп кол жыйылып мол болуп аксакалдардын кеңеши менен 1000 сан аскерди мукам баштап жолго чыкты. Жолборстой сүргө айланып жоо жарагын шайланып кызырлуу шерге айланып кылычын кыя байланып жалыны чыгып көзүнүн жая албай жайланып каскатар тартып чыгышты кара булут найзалып каптап кирген душмандын караганын төгөйүн карсылдашып урушуп каруун сынап көрөйүн алдырсам намыс душманга ярада жүрбөй өлөйүн өзөгүн дөрттөй албасам өз каныма чөгөйүн деп ошентип шерт кылып дем берүүчү кеп кылып демеп барат көп колду кайрат күчүн бек кылып булкушкан жоону тосуучу бузулбаган чеп кылып жоону көздөй шашышып жоргунум белин ашышып күлүктү минип шашышып гүлдүрөк белин ашышып гүл менен кетип баратат үзөң гүлдөр кагышып куюшкандар шылкылдап найзалар жылтылдап кырка барат 1000 сан кол кандай болуп кылкылдап карулуу аттар өткөндө кара жер бети былкылдап чубап өтүп баатырлар чырканактын сайынан андан ылдый кара суу кара тала жайылган эчкилүү тону этектеп эчең кыргыз жайгылган эгини бышып жайкалды баштыкка эген байгылган ичи талас жер ушу кимди болсо аздырган болбас үндү дүңгүрөп балдар үндү күңгүрөп ат туягы дүбүрөп алкынып аттар жүгүрөт кыргыз колун көргөндө кыйласы коштоп сүйүнөт күн батарда ченине күл менен жетип барышты жок аптаган чегине жоонун жаткан жерине
Kalmaktar basıp girip, kalaaların kıyratıp, karmaganın ıylatıp, Kırgızdı çoğun kırgınga alıp, çoğun çatırın salıp, jaylanışıp alıptır. Kalmaktan gelgen 2000 askeri Kırgızdın kolu geldi de ugup, atlarına minip dürböşüp, arganday tilde süйлöşüp, uruşabız jürdeşip, çoğun soğuşka dayar bolup kaldı. Eki kol eki bet bolup turup kalıştı. Jekege kişi çakır dep kıykırık sürön salıştı. Kırgızlardan Mukam özü çıktı. Kalmaktar taraptan kol başçısı Kancarluğunun buyruğu menen bir baatırı çıktı. Monoşondo kıykırık süren kızı çu, kıcılda belder çurru çu. Eki batır çıkıştı, yer sayışın kıllı çu. Eliri tuylayt budandar, el salganda kullu çu. El namusun doylosu, kaysı batır turru çu. Malaymandı salmaka, hayrat üçün ciyu çu. Kasaba bulut nayzalı, pas düşmanga sundu çu. Kalmaktan batır çıkkan son, havarın mukan son. Gök buğdanın tüyültü, göpçülüktü süyüntüp. Çırkıratıdan kanın çığa berdi cügürtüp. Betleşken yerden kalmaktı, kendin kıldı cügüntüp. Gemberden girgen nayzası, yerre kula çarkından çığa düştü bülüntüp. Betleşken yerden jayladı, birincile gelgen balbanın. Barısı qarrap turmuşat, başına büllük salganın. Jekege çık çögin bar dep, bılçaktap qarrayt kalganın. Kancarlu çık dep kıykırat, karmaşıp namı salganın. Kalmaktan dağı bir batır, jekege çıktı surulup. Yerin gürüp çuğulda, dovul bası vurulup. Jelminin koşu jarışıp, nayzaga kullu karışıp. Jetken jerden ekişer, jelimden beter jabışıp. Tik su düşkan nayzasının sırtı gözlü kakışıp. Aylanıp gelip kayradan, arıstan erler sayışıp. Anık batır yerlerden, hayran taң bары kalışıp. Kabılan batır Mukamdın, hayratı sıybay boyuna. Parmagan kan bu nayzasın, kalmaktın beljep moynuna. Kagışkan жерден катады, каккыл көңүл толуна. Токту бойганы жууруп, толу түштү койнуна. Томулунуп жыгылды, тодой Мукам жолуна. Кан тамган найза көтөрүп, кабылан турат колуна. Катуу тийди бул соккуң айкалмактардын тобуна. Эгизимди жедиң деп, эгерим койбойм сени деп. Эмилеп өлгөн калмактын, эгизи чыкты качырып. Элири буча турбары, камчыга эти ачылып. Жеткен жерден Мукамга жүз кул найза урганда, сабынан сынды чачылып. Кадалды Мукам найзасы, калганымдан ачылып. Карустанын зооту кабылданды, сактады. Калмактын сайган найзасы, кадалган менен батпады. Мына муну көргөндө калмактар айла таппады. Кабылданды күч менен калды үмүтүн актады. Мукамдай булбул соң деп инсан кулдалгап мактады. Kalmaktar üç birdey baatırından ayrılıp, ümütü öçüp kaygırıp, küyütte turdu. Oşondo kalmaktın Kancarluu baatırı kalmaktardı jıyıp alıp jıyın kıldı. Biz hazır jekeme-jeke yer sayıştan aldırdık. Jalpalaman at koyup soğuş kılganга geç bolup ketти. Erteң taң erте jalpı alaman at koyup çoң soğuş kılalı. Al эми hazır toktota turalı. Ansız da üstömdük bizdin tarapta. Alardın 1000 san kolu bizdin 2000 askerge daap түндө kol salbastır. Alardın dele canı var. Es alışat dep karoolgo askerdi kalın koyup, eki kol eki bet bolup jatıp kalat. Таң атканда карасаң, таланын бетин санасаң. Топурап кайнап адамдар, толуп калды майдандар. Топ бузуп найза сундучу, толуп жүргөн
adam var. Toktolboy joğu girem dep Toğurcak üllük atарын tokup жүрген adam var. Öz tilinde duaсын okup жүрген adam var. Özünün özü sürdönüp korkup жүрген adam var. Geçegi mukam işinde tolkup жүрген adam var. Jay jaragın baylanıp can algıçka aylanıp batırlar жүрü topurap başkası görüp çocullap atı jaman nemeler attарын жүрөт койгулап кашаң ат минип келгендер камчы менен сойгулап эки кол жыйбай тизгиндин беттешип кирди бири-бирин белтиретип найзасын белешип жүрөк киндигин жеткен жерден журулуп жерге чачырган жинин көңкөрө сайып атынан көрсөтүшүп бар жинин көкжал кыргыз балдары көзү мөлдө бар кимин найзалар тепчип сайылып атына каны жайылып кылычтара кыя чабылып кылкылдап каны жайылып шалбактатып атынан шаркырап каны башынан шалт этмеге кабылып кыргынга кирген кыйланын кыяматы табылып каптап жүрөт калмактар кайрадан күчөп жабылып канатынан ажырап калдайып жөө калган күнү каңырып кабылан мукаммал жүрөт кабылганын маңгылып калың кошун жер бетин капкараңгы чаңгылып көк буданын ойнотуп көпчүлүгүн сойлотуп аргымак атын ойнотуп бар тарабын сойлотуп бакайынан аттары балчык канды кечүүдө батырмын деген далайдын ай баштарын кыя кесүүдө айласы кеткен калмактар канжарлуудан коркушат кайрылып качып кетүүгө тандалмалуу миң саңгул тартынбай башын кесүүдө талуун салган көп калмак кабылды келип безүүгө муну көргөн канжарлуу ызасын чыдабай качырып кирди мукамды үч батырын утканды көк будандан учуруп көрсөтөйүн канды эми ошентип канжарлуу тупарын келет учуруп түпөктү найза шамалгы туйгун куштай ышкырып туурасынан салсам деп тарыхта калчу иш кылып беренин мукам байкады бекем кармап найзаны беттешкен жерден берендер белсенип найза сайганы бетинен тайып зооттун белинен кайып тайганы бир беттешип жыга албай арага калганы имирип атын кайрадан ителгидей келишти кабырганын тушуна кайрадан найза беришти кабыргадан кан агып канжарлуу тартты кейишти оозунан канын өжөктөп ат жалына өбөктөп ат күчүнө салганы артына качып калганы аркырата кубалап арбыды мукам арманы араңдан зорго кутулду аз калганда чалганы канжарлуу батыр качканда калганы кошун качыптыр каргага шумкар тийгендей калмактарды чачыптыр кармашкан жоосун кубалап калың кол демин басыптыр. Күн кылкылдап батаарына аз калганда кыргыздар жеңишке жетишти. Кыргындан калган калмактар кыйлага качып кетишти. Мукам кыргыз аскерин тескөөдөн өткөрсө 950 киши калыптыр. Ал эми өлгөн калмактарды санаса 1700 экен. Кыргыздан шейит кеткен баатырларга жаназа окуп, урмат менен жерге берди. Кан майдандагы калмактардын баарысын тазалап, согуштан түшкөн олжону болсо, талоонго калган элге берди. Улуу Таластын эл бийлеген бектери чогулушуп, кеңеш кылып, дагы 200 аскерди жөнөткөн экен. Агуул менен кошо келип түштү. Агуул атасынын эрдигин элден угуп, аябай суктанды, ары шыктанды. Кабыргадан найза жеп, намыстанып калган канжарлуу көп өтпөй 4000 колду баштап кайра келди. Ал учурда кыргыздар калмактар кектүү кеттеле, шектүү кеттеле. Булар кайра келет деген ой менен камдуу жүрүшкөн. Чалгынчылар чалып келди, күнчүлүк жолдо жоо көрүндү деген кабарды алып келди. Мукам баштаган кыргыздын колу атка конуп, жарым күндүк жолдон тосуп алды. Мына ошондо
Ceznaydın dünü sızılıp, Ceznaydın dünü kısılıp, Duvul bası düngürüp, Jerdin beti buzulup, Jer jaynagan kul geldi, Jerge batpaya mol geldi. Takalı attar çangıtıp, Taptadı çöptü yol beldi. Kancarlı cürret akırıp, Kaptağın de bakırıp, Mukamdı gezip görsötüp, Balbandarın çakırıp, Nayzaları kılkıldap, Kılkanday bolup termellet. Kırgızga kırgın sallam dep, Kıcırı kayna belgellet. Kıyırın karra bultursan, Kıcılda bakıp selgellet. Karanın görgön adamlar, Kaldırak basıp seslenet. Kancarlı mukam gitteşip, Ötkön gündü esteşip, Ötündü jarıp bul gündü öldürgönüm yepteşip. Alısta karrap turuşap, az uzun çaynap dikteşip. Şiltegende koldorun, şiverdim belin japırıp. Dügürüp kirli kalın kol, dünönün çağın sapırıp. Kancarlı jürü tuninen, Kaptağın dep bakırıp. Katarın buzbay toskun dep, Karagayan ayza soskun dep. Katın berrem düşmandın al, Kağırın sıylayım dostun dep. Mukam jürü süylönüp, Eliri batı gülönüp. Atı güllü kalmaktar, aldı benen jetiptir. Hazır turgan kırgızlar, Aknayza tosu beşiptir. Alengirce acebesi, Akkan gelin teşiptir. Артынан çıkıp getiptir. Çuğucu düşüp çuğulday, Çuğdan başka vurulbay. Atkan debe jamgırday, Argaysı жерден zuğulday. Ansayın büçöbeki kol, Atırılıp duğulday. Kanca çırap betine, Katıgan menen juğulbay. Jebetip gözünü, Bakırganдар gülдөйдü. Jakınım jardan bергinde, Vay çakırganдар göbөйdü. Ayrılıp butu kolundan, Aykırganдар gülдөйdü. Kusagından jarılıp, Kulaganдар gülдөйdü. Surup alsa nayzasın, Sulaganдар gülдөйdü. Balança tuğan kayda dep, Suraganдар gülдөйdü. Kızıl kan akıp sızılıp, Kıylanın canı kıyılıp. Karan tün düşkön gün boldu, Kalmaktar kaptap jıyılıp. Bir başında köp boldun, Kancarlı jüröt atkıllap. Bir başında koşundun, Her bulkan jüröt çapıllap. Kaptap kelgen kalmaktın, Kara jinin kakkıllap. Kak aldından çıkkanın, Kak jara şiltep jatkırap. Kolundagı karmagan, Karustagın kılıçı. Kılıçı koldu turganda, Kemi bestir ırısı. Kanjar buğa jakpadı, Kaptagan jonu kırışı. Tübü büzgö jetetep, Göngürdüm kılışı. On batırdı çakırıp, Oyun ayttı barına. Ortogo salı onunlar, Orugula jabıla. Udarı kesin ayabay, Oroyuna salgıla. Narı beri julmallap, Kaçırgıla gayratın. Kökөйдөн кеткиз кылсаңар, Көрөн анан айбатын. Каптагын гана баргыла, Караганма кайдасың. Кебушендип канжарлуу, Он батырын жиберип. Карап турат сыртынан, Калмактарды емерип. Кайнаган колдун ичинен, Кол салды жетип Мукамга. Он жактан onu bir gelip, Çoğu koldu saldı dep, Çocuğayt kirpi girmelip. Kabuldan batır yer Mukam, Kaykalatıp kılıçın. Kaytaladı onunla, Buğa çerin kılıçın. Oğunan gelgen kalmaktı, Udara çaptı oğuna. Solundan gelgen kalmaktı, Solduydu çaptı soluna. Soğunan gelgen kalmaktı, Soyludu çaptı jonuna. Jolundan gelgen kalmaktı, Jogudu çaptı joluna. Sondu kalgan eközü, Katar gelip kalıptır. Katar menin başların, Kabullanın çağıptır. Elirik gelgen yerlerden, Esebin Mukam tağıptır. Kancarlı görüp bul işti, Kırdı dep kırgız kançasın. Kıcıldagan kalmaktın, Ay görbedim dep paydasın. Er kaşına koygulayıp, Kolundagı nayzasın. Kızarıp gözgö kan tolup, Kırgızdı görse kızcınat. Mukamdı bettep barganga, Ötkөndü estep ısınat. Arran jüröt kanjarlı, Agusun çaynap çırap. Aklın jıyıp esiyip, Alаңды mıktap karasa. Kılmaktan adam kalbaptır, Ойлонуп канжар санаса. Kırılgan eken kırgızdan, Kalmaka tiyip
каргаша сурнай тарткан 80 жизнай тартып неткени кармашта жүргөн кол менен 200гө жетпеди калганынын баарысы кара жерге кеткени кайгырып ичи чок болуп жалбыртаган от болуп канжарлуусу баш болуп калмактар качып жөндөдү карап бир турбай токтолуп Туалап жетип канын төгөйүн, канжарлууну эми кое бербестирмин деп, атына камчы салаарда маңдайында жаралуу жаткан Суранбай деген курдашын көрүп калып, тизгинди тартып, атынан учуп түшүп, жаратын таңып кирди. Чоң майдан толо кыргыз менен калмактын өлүгү. Майданда такалуу аттар гана баспаса, жөө адам кандан тайгаланып баса албайт. Кыргыздын тандалмалуу колунан 100 адам өлгөн экен. Ал эми калмактардын өлгөндөрү болсо, суусу тартылган өзөндүн ташындай ар кайсы жерде томпоюп жатышат. Бир четинен күндүн ысыгы, бир четинен кандын жыты, мурунду жарып, башты оорутат. Болгон жагдайдын кабарын жеткирип, жардамы болсо алып кел деп, Улуу Таласка агуулду чаптырат. Эл жакшылары чогулуп кеңеш кылып, элден аскер жийип, 1500 атчан аскерди алып, Кара Уста менен агуул баштап келип түшөт. Канжарлуу жаралуу жана 200гө жетип жетпеген колу менен хан ордосуна барды. Бул жолу да ийгиликсиз келген канжарлуу колу башчысын калмактын Аргын ханы аябай сөгүп, камчылатып дарга астырмак болду. Ошондо Аргындын кеңешчиси: "Ханым, муну дарга астырып салсак пайдасыз өлүп калат. Андан көрө Кужур Баатырды 6000 аскерге башчы кылып, канжарлууну кошо жөнөтөйлү. Жок дегенде бир кыргызды болсо да ала жатар. Акыры баатырлыгы бар эмеспи?" деп Аргынды жибитип, Кужур Баатырдын жанына кошуп берип, жолго салат, жоого салат. Арадан күндөр өтүп, жаз ортолоп калган мезгилинде Кужур Баатыр баш болуп, канжарлуусу төш болуп, кыжылдаган 6000 аскер Таласка жетет. Ал арада Кара Уста аскердин кылыч чопкут, зоот калканга окшогон жоо жарагын жасап, колго таратып, жоо келсе мингенге семиз болсун деп аттарды жакшы каратып жүргөн кезеле. Чалгынчыдан кеп угуп, чаң созулуп асманга жоо келе атат деп угуп, арбын кыргыз чогулуп, аттарын оңдоп токунуп, жердин уусуна карап даярдык көрө баштайт. Мына ошондо Кара Уста 16 жашар небереси агуулга карай айтып турганы: "Ой айланайын кулдум, акылым айтып турмун, айласы кетти душмандан, ак калпак кыргыз уулум, кагылайын кулдум, кабарына айтып турмун, таптады жерин душмандар, кадырман кыргыз уулум, башта 2000 калмак келгенде, 2000 кырганбыз, ердемсинген душманды, экинчи келгиз кылганбыз, анан 4000 аскер келгенде, төбөгө камчы урганбыз, төрөсүнгөн калмактын, төгүп канын тынганбыз, эми 6000 аскер кайнаган, адырдына бети жайнаган, албайынча кыргызды, Аргын хан аскерин айдаган. Ой айланайын кулдум, айтканымды билгиндим, алыска сапар жөнөдүм, атыңан кылдан мендиндим, барар жериң 3 айлык, башым жолго киргендим, 3 бууданды даярдап, бүртүктү байлап койгонмун, бир бууданга тамагаш, жүк-жүктү байлап койгонмун, алмаштырып бек атты, 3 айлык жолдон 2 айда өтөт деген ойдомун, уулум эрте жете көр, мурун менен кырымга, атаңдын 10 жолдошу, мурун менен кырымда, уруш чыкса келди биз, угулсага кабар урумга, деген сөзү бар эле, муданды бинип чаба көр, бул жерде турбай бара көр, урукта калбай тезретип, 10 баатырды
таба көр, таласта болгон кармаштын таржы балын айта көр, он батырды ээрчитип ордонду көздөй кайта көр. Ой айланайын кулулум, тизгинин бир аз тартайын, дагы кептен айтайын, ашуудан нечен ашарсың, алалуу жерди басарсың, коштоочу балбан балдарды кошподу деп айтарсың, жаныңа кошсом балалы, өзүңө тиер залалы, каракчыга тутулду, качканда жеке кутулду, кылчайыбаны кыя албай, жаныңа батарды язабы, жаштайында маш кылып, мунчунуңду таш кылып, өстүрдүң эле өзүңдү, өзгөлөргө баш кылып, көзгөң атар мергенсиң, көндүргөн жаны тартырып, көктөгү кушту аттырып, деп ошентип каруста аңгемени көп айтып, абайла балам деп айтып, жолуна салды баланы, жол боюнда жылт этип, жолунан арткан жарагы, кала берди узатып, карарганча караны. Учкан куштай күркүрөт, үч будан күчөп жүгүрөт, мутаатым жар келсе, тизгинден араң үлгүрөт, тегиз жерден будандар теминдирбей бүгүлөт, тоолуу жерден токтолбой, тоо текедей түйүлөт, будандар өтсө желинен, бутактан гүлдөр гүлүлөт, бугудай мойнун чулгутуп, буданды бара зыргытып, буурусундун тилинде даңканы көккөн кыргытып, токойлуу жердин аралап, торган жанды жаралап, адырдуу жердин аралап, алдынан чыкса жаралап, капчыгайдын аралап, каракчы чыкса жаралап, күңкүсүн атты откоруп, арканда бурдун которуп, күчүмө күч кошот деп, гүл азыгын омкоруп, 9 күндө токтоду, 9 аяк томкоруп, күндүзү учуп жол жүрүп, күчүн жумшап мол жүрүп, туздуу чөлгө барыптыр, туура тартып токтотуп, атымдан түшүп калыптыр. Чоң атасы кара уста айткандай, алдынан күн желеси мелмилдеген, баш аягы көрүнбөгөн мейкин кумдуу чөлгөдө жетип барды. Жакшы ат менен жүрсөң 3 күндүк жол экен, орточо атка 10 күндүк жол. Чөлдүн ар кайсы жеринде туздуу булактары бар. Аттар катуу суу сабаса ичирбе. Кокус чалыккан атты тоюндура ичирип алсаң, жарым күндүк жолдон жөө каласың. Атты суугара турган болсоң, өтө тоюндурба. Жана куржундун көзүндө чоң кочкордун куйругу бар. Ошол куйрукту 3 бөлүп, 3 атка жуткуруп жибер, деп катуу эскертип, катуу тапшырма берген. Агуул чөлгө кире электеле 3 бууданды чалдырып алып, булактын суусуна кандырып алып, чоң атасы айткандай 3 бууданга куйрукту 3 бөлүп жуткуруп салып, андан ары жолун улады. Карк этип чыккан карга жок, курк этип учкан кузгун жок, көз талдырган кунду чөл, көлөкө кыллар устун жок, көмөлөнүп куласаң, көмөкө келер журтуң жок, көлөкө ептеп табылса, көлөкөлөп чыккын жок, буюгуп качып дарманың, булбулдун үнүн уккун жок, кактаган күндүн табынан, сыгылган жүрөк кабынан, бүткөн бойдон тергетип, бүркүгөн суудай жабылган, бууланып тери сызылат, буудандардын санынан, ошентсе да ойноктоп мингендей болуп жаңыдан, чөлдө жүрсө көлдөгөн, көлдө жүрсө чөлдөгөн, буудандын сыры мамындай, буулугуп кайра ойноктой, басыгынан жаңылбай, арыбай тачка калса да, 60 күнү багылбай, күмүштөн куйган жүгөндөр күн көзүн
көзүнө жаркырап үчөп барат будандар бөлөнүп улам маркырап агул тизгин талашып аттарды аяп тартынат ошентсе да ойноктоп жетсем деп барат бачым бак күн илеби кайтканда шамган азан айтканда капталынан кабылды каракчылар табылды каракта батын алуугой качырып бары жабылды музыку оюн билгенде урап тарткан тизгинди бошотуп ийип теминди муудандардын туягы буруксутуп жерди кембирди кулактарын жапырды куюндай кумду сапырды утулгуча карма деп кугунчу башы бакырды үч бууданы агулдун канаттуудай күркүрөт караны узап баратат барган сайын дүркүрөт артынан калбай бир адам аруштуу аты жүгүрөт капарынан албаса кармаганга үлгүрөт кайрылып карап артына кабынан алып жебени кадалса жарар башын деп какчекеге ченеди карегин албай мелдиреп келди деп эми ченеми тартып ийип оңдолуп талаада жолун улады кылдайган бойдон каракчы караңгыда кулады караганы жошулуп карагайдай сулады карматпастан ошентип каранын алыс узады бачым бирак чапкыла баланын кылдам тапкыла атын тартып алалы аябай жебең аткыла деп ошентип чурулдап каракчылар келатып жолдон жайдак ат көрдү жыгыткан эсин мег атып ким экен деп топурап аттардан түшө калышты жанына басып барышты тобундагы балбанын баарысы жазбай таанышты көргөндө чочуп турганда көпчүлүк башы кагышты канаттуу жебе кадалып так жарып кирден чекеден жарым карыш жеп учу жарып чыккан желкеден мына муну көргөндө жүрөктөрү солкулдап караңгыда жаңылбаган мерген экен ушул жерден куугунду токтотолу эмесе баарыбыздын көрөрүбүз ушундай болот деп баарысы тең куугунду токтотту мунусун эми мындай таштайлы эми баягы 6000 калмак таласка келген жерден баштайлы агуул урум менен Кырымга жолго чыгып кеткенден кийин кыргыздын баары дүрбөшүп жоо келди деп жүр дешип калмак кыргыз эки бет болуп чоң согуштун астында турган экен ошондун койно баттары суруктуп найза баштары согушту калмак баштады согойбой барын сойгун деп зоотчун аскер каптады калың кол найза сулушуп кара жер бетин таптады кыргыздар кирди бул жактан кыжынып карап жатпады кылымдан бери жерлешип кыргыздар биз жердин уусуна беттешкен жерден кыйласы найзанын кетти учуна ат коюнчу кыргыздар атынан саят учура найзасын сыртка кагышып наркескен менен чабышып качырып барып капталдан как төбөгө салышып эрегишкен эрендер эки-экиден алышып элден чыгып бөлүндүп энтелеңдеп жарышып эңже түшүп жабышып эптеберден түшүрүп эшилте ичке сайышып кабыландар балбандар кармашып жолуп алгандар таптап жүрөт капилет сыйытмагын чалгандар сыйрып түшүп жаргандар Кужуралт менен канжар кылып жүрөт билгенин кызыл канга бөлөшөт кыжырына тийгенин ар жака чап сулатат аралап тике киргенин ою бузук жамандар болжолошот мингенин колучу менен кулатат кокустан колу илгенин мукан байкап нурусун Кужуралттын урушун кырдырып кыргыз кошунун кырандык эмес турмушун элирген кужур сен менен эмдигим элин
турмушум ебушенти бир мукам кужурга жөнөп калганы көк буданын чуратып көп токтолбой барганы көрүшкөн жерден батырлар көп кызыкты салганы нары бери турушуп найзалашып урушуп тизгинди жыйбай кой берип тилдүү найза сулушуп аралап калын кошунду ары бери куушуп кызылганын чачам деп кылычыңгындан сурушуп кылкылдата чабышып кыйлага чейин турушуп экөөбү тең эл экен экөөбү тең шер экен экөөнүн чыдап көтөргөн денеси жер экен алдындагы аттардын аңдады артык акылын качырышып найз урса кайытат буйта бакырын кармашкан жогуң алдырбай үстүндөгү батырын аткаңа диснемелер аттардын боозун бургулап айланып келип салышып аркы терги ургулап аргы мактан адамдан агып тери буюлат алыстан көргөн адамга 60 күндүү болсо да алыс чуудай туюлат тужур алты бааласаң кайраты кабат чер тура кармашкан жогу шамдагай кара кулак шер тура адилдиги дагы бар мырза мүнөз сер тура тулкусунда кемтик жок телегеги тең тура кайнаган калың эл болду кара кан агып сел болду арбыны бөлүп калмактар 6000ден кем болду кирүүсүнөн майданда өлгөн адам көбөйдү тиги дүйнө чынжайды көргөн адам көбөйдү тагдырына амалсыз көнгөн адам көбөйдү тамчылап жашы жакынын көмгөн адам көбөйдү калмактан калган акыркы 50 сум колго түшүрүп эл дуулдай согушту жеңиш менен бүтүрүп айбалдасын чапкандар ашыкча этке баткандар теңселип жүрөт тарта албай эки колго түкүрүп эси өлүп күлүктөр эн жүрөт жүгүрүп эл каптады майданды жакын издеп түрүлүп кан майданды караса кабылан баатыр мукам жок кабарын элден сурасу кабарын эч ким уккан жок өлүктөрдү караса өлүгү да чыккан жок калдаста биздеп каруста кабылдандуудун тапкан жок тужур мукам кулушуп найзасын сулушуп колдон кеткен бөлүнүп колтуктан тери төгүлүп койгулашып калганда кошбадана сөгүлүп үзөңгү тээп чиренип тигиштен өтүп ыдырап ойноктотуп аттарын омуроло бурдурат уматы тайса бирөөсүн намысын колдон жулдурат ат жалын кырча чайнашып ала албай көздөр жайнашып өлүмгө тигип өмүрүн өлүмгө башын байлашып кабилет чийип найз өтүп кан менен жерди майлашып качырышып куушуп таштуу жерге барганы кабилет чыккан чоң таштан турай кыргарып калганы ачылганда колтугун нарыстан мукам маңдады капталынан ошондо кандуу найза салганы кар этине малганы кара көздөн от чыгып тужурдун күчөп барганы бу найзасын сунууга калбады бойдо дарманы чарайна четин аралап тужурдун алды жаралап кумсарып жүзү бозоруп куюлду каны салалап алдындагы торайгыр куткарып кетсем экен деп куюндап качты талаалап аркасында ер мукам көк буданын камчылап өрүнөң алсам качырып кантип жашайм жан чыдап ебошентип зыркырап кубалап жетип дыркырап дагы найза урганда дарысы кетти быркырап чыңыры бири турайгыр чымындай жаны чыркырап ошенти бир мукам жанына жакын барыптыр аттан түшкөн кужурга астырдан көзүн салыптыр булгарылап чылбырын белине бекем чалыптыр алыстап кетпей турайгыр айланып басып калыптыр кош куруп жыттап кужурду улунду беде ишеней эс жийип кайра минеттеп эсине ыктап тизелейт муну көргөн мукамдын жаш толуп кара көзүнө чебеленген торунун ыраазы болуп өзүнө
Aylanayın canı var, alamda artık mal eken. Hayvanda bulsa adamdan akıllın artık var eken. Al kucur al jarıktık, yerdin yeri eken dep, şerdin şeri eken dep. Yer batırgan layık, jerge berben yetem dep. Gökjal yerdin sögün, göndöy kantip ketem dep. Turaygırga жүктөдү, белинен таңып бекем деп. Мына ошондо Кужур Баатыр Баатырдын баатыры экен. Өлүгүн баатырга ылайык көмөйүн деп Торайгырга жүктөп алып колго жөнөдү. Ал кезде кыргыздар кол эсебин алышып, мукамды таппай ары бери чабышып, уудуу болуп жүргөн кез экен. Белдей белести ашып түшкөн бир караан улам жакындап келет. Өз атын минип чамгылала чаң болгон Торайгырды жетелеп алып, ал Торайгырга Кужурдун өлүгүн жүктөп алыптыр. Ат кулагынан тартып туяка чейин, найз учунан тартып бутуна чейин капкара. Көпчүлүк эл тааный албай кара чоро келе жатат, кара чоро келе жатат. Каргашалуу күндө Манас атабыз бир чоросун жөнөткөн экен. Кара чоро Кужур Баатырды өлтүргөн экен деп сүйүнүшүп чууга түштү. Жанагы кара аттуу кара киши жакындап келгенде жакындары мукам экенин колундагы кылычынан жазбай тааныды. Көрсө калмактар менен кармашта ээликкенде эр мукам экөөнү катар бир чабып, жээликкенде эр мукам жетөөнү катар бир чабып. Калмактарга катуу кыргын салганда кандары чачырай берип, жана Кужурдун каны кошул ташыл болуп, капкара болуп катып калган экен. Сүйлөсө тиши, сүйлөбөсө көзү эле жылтырайт. Ошондон тартып мукамдын мукаматы өчүп, эл мукамды кара чоро деп атап кетти. Калмактар чоң кыргынга учурап, жеңилип жатканын көрүп, жана Кужур Баатырдын дайынын таппай калган, канжарлуу качып кеткен экен. Качкан боюнча кан ордого жеткен экен. Аргын хандын алдына барып, 6000 аскерден айрылып, Кужур Баатырдын дайынын таппай калдык дегенде, Аргын ачуу ызаасына чыдабай канжарлуунун башын кыя чапты. Жер майышкан кол топ-топ, кол топтосо мол топ-топ, 200 000 аскерин жыйып алып, кыргызды таптакыр кырып жок кылам деп, колду өзү баштап жолго чыкты. Эмки сөз 10 баатырга кеткен агуулдан болсун. Талла ерме чөл, безилип жаткан керме чөл. Каракчылар байырлап, кербенчини терген чөл. Жалгыз жарым адамга, жаныбары жаманга, жабылышып келген чөл. Дүнүйөсүн таллатып, көмүлбөстөн өлгөн чөл. Каракчылар кууганда, камчынын уруп буданга, күндөп түндөп жол үркүрүп учуп мол жүрүп, 3 күндө чыкты бул жайдан, 3 будан тери төгүлүп, термелген чөбү шамалга тегиз жайып көрүнүп. Токою бар, чери бар, токоюнда шери бар, тургую сайрап кошучу, токтогонго жери бар. Жапырып барып шиберди, эрин чечип жиберди, демиккенде мен бастырып, унатып кумга жаткырып, 3 буданды чалдырып, уйкусун мыктап кандырып, булады жолун кайрадан, улуу жолду чаңгылып. Учкан куш менен жарышып, 3 будан менен алышып, үзөңгү теп чиренип, тизгинге колду карышып, 3 будан эмес 3000 ат чуркагандай чаңытып, бир жерден жай өтүп, бир жерден агытып, Коштайрага жеткенде, кол чана чүйлөп кечкенде, балыктай сүзүп букулдап, баштары чыгат жылтылдап, жээгине чыкканда, жерге субага чыркырап, жерге тийбей буттары, жебеди кайра ыркырап, самындай булгун майда таш, талмур таштай зыркырап, чалыкпайт да чарчабайт, таноодон буусу буркурап, үстүндөгү баланын ултайып кетпейт көчүгү, байлагансып кулдулап, барган сайын күч алып, басыгы арбып булгунлап,
коштуп алган будандар дембери булам жулкунат бүрктү тулбар кылка деп көргөндөр сына бултунат ашулгыя белдердин ашып өтүп далайын өксө айдоо жерлердин басып өтүп далайын кезиктирдин астынан Кырымдын улуу сарайын Аргын жайнашып, кара курттай кайнашып, соодагерлер созулап, дербенин гери байдашып, устакана дүкөндөр улуу жолго жайгашып, самурдон түтүн сызылап, чарпаядан чайлашып, чатыраш ойноп чатырай, чалып канатын байлашып, Кырымдын улуу шаарынын кыйырына көз жетпей, улуулугун кеп кылсаң, укмуштуу эми сөз жетпей. Кырымдын капкалуу сарайынын узун туурасында чек жок. Ичинде адам кайнайт, ак таяк кароол жайнайт. Бир аскер чининдеги адамга жолугуп, мындан 14 жыл мурун келген 10 кыргыздын кабарын сурады. Жанагы кишинин айткан багыты менен барса, 5 жоокер адам олтурган экен. Агуулдун калпагынан кыргыз экенин таанып, кол жаңсап, бери кел дегендей ишарат кылды. Агуул аттан түшүп салам айтты. Али калды. Өзүнүн ким экенин жана эмнеге келгенин айтып өттү эле, бешөөсү айланайын боорум деп агуулду кучактап калды. Ошол сен издеген бешагаңдын бешөөсү бизбиз, дагы бешөөсү урумда. Тез арада чабарман жөнөтүп жолго чыгуусун буйрук кылайын. Ал эми биз болсо 2 күндөн кийин жолго чыгабыз деп акылдашты. 14 жыл мурун келген 10 жигит арадан 10 жыл өтпөй 10 ноyon болгон экен. Ар ноyoндун колунда 10 миңден аскери бар. 10 баатырдын башчысы болсо, баягы эң кенжеси сары бала Солтонаалы экен. Эки күн өтүп арадан эрте туруп арадан тоқып ат минди сайышка жараган 50 миң аскер козголду эрте чыгып калладан эмне болуп кетти деп ой эл чогулуп караган эрлерин чыккан жортулду кепкинде белге тараган капканын оозу ачылып каптап чыкты шашылып кылычтар кынга салынып найза колго алынып керне тынбай тартылып Жезнайдын үнү жаңырып уйкуда жаткан адамдар жок келди деп жаңылып булбас үнү бапылдап таканын үнү такылдап найза кылыч канжары күн тийгендей жаркылдап айдарым таңдын желине желбирек желик калкылдап башында барат жол баштап Солтонаалы баркылдап барысы бүлүк ат минген басы кылдан шалкылдап 50 миң колдун ичинде көз чаптырды кичинде бүлүктү тандап минген бар көрөкүз от кийген бар тикенектей тепчилип тиге жогу кирген бар жолборс жүрөк жоон билек жок айда деп жүргөн бар душманды көрсө сүйүнүп давасы канып бүлгөн бар далайынан карылуу далысы кабан үлкөн бар муну көргөндө агуулдун толуп дөңгүлү бактысың ачык кыргыздын о бар экен деп өмүрү кумду талла чөлдөрдөн куюндай өттү өрлөрдөн томунда калды жолдордун токойлуу жерлер көгөргөн алкымдыя белдердин ашышты далай жерлерин бозала талла черлердин басышты далай жерлерин ала тоого жетсек деп шашышты кыран эрлерин 3 күнү катар жол жүрүп 4-түнчү күнү жатышат калың черүү сансыз болуп 4 ашуу катар ашышат желбиреп этек жеңдери жел менен кошо жарышат айбаты кабат берендер ат оозу менен алышат жорго минген берендер жол жоргосун салышат чубаган колдун сүрүнөн чуулдап элдер калышат аралап өтсө адырдан аркарлар үркүп качышат куюндай өтсө чаптардан куюлуп туран
жарышат. Үч будандын демдери үч күн мурда мингендей, үзүлүп түшүп чуркасы үзөңгү жерди чийгендей, каранын көрсөң кара боз капчыгай суусу киргендей, кумгылат баскан таштарын замбирек тогу тийгендей, чаң созулуп асманга чаңдуу жолду басканда, чарайна зот бозорот чубаган колду жапканда, күн экенде баянбай, түн экенде баянбай, бүлүктүн башын кой берип бүгүндө жатып жай албай, үркүрөп жетип барышты кыргыздын четки чегине, чатыраган батырлар чатырын тигип жатышты чалкайган кыргыз жерине. Эки айдан ашык ат үстүндө жол жүрүп, ат күчүнө таянып, арбын кошуун кол жүрүп, ала тоонун этегине келгенде кошуунду эс алдырып, аттарды чөп чалдырып, өргүү кылып алууну туура көрдү. Эртеси агуулду үч бууданына мингизип, 5 ноёндун келгенин, жанадагы 5 ноёндун көп узабай артынан келерин айт деп жолго салат. Агуул киши таласка келгенде айылдын баары түтөп, аман калганы жүдөп, эгиндин баары бышып, орулбай турганын көрөт. Элден сураштырса, калмактан 200 000 аскер келип, жолунан чыккан айылдын баарын тоноп, боз үйүн отко ороп, Улуу Таласты көздөй бет алганын билет. Агуул кайра тартып Солтонаалыга келип, колдун баарын дүрбөтүп жолго чыкты. Улуу Таластын улуу чебин калмактар курчап алган экен. 2 күндөн бери чоң согуш болуп жаткан экен. Мына ошондо Каптаган душман күч болуп, кара жер бети түз болуп, карагай найза сулушуп, качырып кирет жыш болуп, канчалаган бир өлдү, калабалуу иш болуп, жайнаган душман күч болуп, жар чети урап түз болуп, жалаңдатып кылычын жалпы кирет жыш болуп, жан тапшырып бир өлдү, жагымсыз мындай иш болуп, жазганбай кирип согушуп, жамгырдан бетер огучуп, эбегейсиз кырылды, эки жак болушуп, кыргыздар жүрөт кырылып, кыз уулун жерин корушуп, кан төгүп жанын аябай, капканын оозун торушуп, калмактын колун санасаң 200 000 кылкылдайт, козголуп кетсе түгөңгүр кара жер бети кылкылдайт, тулаңындай жайыттын тулгалары жылтылдайт, согуш кылган майданда союлган элдер кылкылдайт, болбуй шилтешип оёндоруң бир тынбайт, кыргыздын колун санасаң 20 000 так экен, кырчылдашкан согуштан кыйласып өлгөн чак экен, оп тарткан ажал торунан 10 000 калган тап экен. Ушул кезде карасаң кара чору кайранын, каңтырадаттан сайганын, башын кезип ыргытат башы болгон балбанын, жаткыра чабат бир шилтеп жаңылып келип калганын, жаткыра чабат бир шилтеп жаңылып келип калганын, жол бой качат көргөндө жого кыргын салганын, жол борстой болуп дүркүрөп жоготот жетип чалганын, мына муну көргөндөр аргынгаң айтып арманын, алышсак да бир канча жетпеди деп дарманын, аргынгаң кайта кубанайт арызын айтып барганын, мына ошондо аргынхан миңдеген колду топтоду, сепилди бузуп киргинде 8 000 колду октоду, 8 000 ягылып селдей каптап жабылып, ченемсиз кирген көп колдун чепешиги жарылып, залалы тиди душмандын заманасы тарылып, мына муну көргөндө миңдеген кошун өлгөндө, журулду канга барысы, жолунуп
душман келгенде ошондо жолдошум жүрсө кармашып жолашкан элге арбашып кантип чыдап отурам кара жерге жармашып жок дегенде бирөөсүн жойлуу тоюн сулатып эң дегенде бирөөсүн сойлуу тоюн кулатып үстүнөн таш таштасам үзөмүндө бүлүттү жебе атып жатартып жаралуу кылсам күлүттү жардам кылам эриме душманга салып бүлүктү деп келиндер топтолуп ичи күйүп от болуп баласын таңып жонуна жарагын алып колуна жамгырдай кылып жатартты жайнаган калмак толуна катындар чыгып атат деп ай келбеген калмак оюна кетенчиктеп чалгалап калганы менен калкалап калмактар кирди капташып катындарды талкалап артка качпа иттер деп ар кайсы жерден алгалап аргын хан байкап буларды кара чору дегенден калмактын баары жалтанат балбандардын баарысы ала албады балталап баргандардын баарысы башсыз жатат чалкалап кылыгы кургур неменин кылычынан кан тамат мукамым мели мындай кой уулунан кызы мыкты деп кыргыздарга таң калат таптаганын күчөтүп капканын ичин түздөтүп келиндин көбү кырылды кейиш менен күн өтүп энеси өлүп уул калып эмки элге муң калып кучактап ыйлайт энесин муздап жаткан денесин курсагы ачып муңканып бултунуп жанга күч келип уулу эмсе сүт келип урпагын жалгап жетилдеп өлүктөн кудай сүт берип ушул кызык неме деп таңыр кайт карап бүткелип ошондо карасаң жолдун бетин чаңгылып жууну айраң таңгылып солтоналы калың кол артынан кирди жапырып жел үйлөгөн камгактай жеткенин кирди сапырып кайдан чыкты бул кол деп канаргын жүрөт бакырып жарадар жандар түйүлүп жайнады өлү күйүлүп бүткөнүм келген экен деп кара чоро сүйүнүп дем кошулуп демине кеп кошулуп кебине качырды дагы түрүнүп капилдет калып кыргынга калмактар жүрөт күйүнүп кайда барса калмактар какшанып жатат бүлүнүп аты өлүп жогалып ар кайсы жака жүгүрүп күтпөгөн сокку урулду далайдын көзү жумулду алаксып кетсе кокустан аттуу бир тугулду алаңдап башым бургуча ак найза төшкө тыгылды кыяндай кызылган агып кыйлалар тайып жыгылды жок элди деп таласка жок элди деп алашка көзгө саям душманды көз артып жерин талашса деп сүйлөшүп кең күйдөн 5000 кошун кол келди 5000ден атчан мол келди белин бекем булгандар андиян бетки туугандар 5000ден ашык кол берди бедөө ат минип мол келди сапырып кара калмакты өлүк кылды жол белди 5 ноён чыгар алдында 5 ноёнго чаптырган калмактар элди басты деп кабарын мыктап айттырган кабарын алып алардын каптап келип калыптыр 50 000 аскер дагы да эптиндеп кирип барыптыр төрт аягы асмандап ат өлүгү жайнады төгүлүп каны жайылып жат өлүгү жайнады этпети шылла кесилип эр өлүгү жайнады эрксиз агып жан тери эчемдин шору кайнады солтоналы 100 000 кол кезикти майдан талладан дагы эмне кылат деп таңырга бары караган чогулганда бир жолу кутулайын балядан деп калмактар биригип жамгырдай жаны тартканда жан койбой жебең атканда ташбакадай таш болуп калкаланды калканга качырып кирсең аралап чалып жыгат арканга айландырат талканга калкандары ачылып кайрадан чыгып чачылып жыландай чубап жойлоду келгени жерде сойлоду уту колу кесилип тасилип ойноду уту жок жатып калганы укура ыйлап боздоду мына-муну көргөндө узулду жүзү аргындын жалпы калмак капта деп жарыя кылды жарыгын ошондон адам көрүнбөй чаң басты күндүн жарыгын кыңкылдаган кылычтын кырылышкан кыргыздын угасың аргын дабышын үкүлдөгүн
Yolundan bilesin çok nurlar menen sagışın, çok dönü jarışın. Kılıç tigen kıykırat, nayza tigen öküröt, urguştatып çuvaltıp oğuzundan kan götküröt. Kanga tayap butları kandas tabadan көп жүрөt. Күнүнгүсү болгондо түрүлүп жүрдү тирешип, дөп албандар тогутпой дөңгөчтөй болуп жирешип. Биз жеңсек экен Кудай деп ичинен тилек тилешип, кара чоруган булуң көк буданын камчылап, көк темир найза учунан көп агатканы тамчылап, көргөн адам каранын беттей албай жанчылап, томулу тогулатып топ калмак тобу ачылат, аралап кирип калмакты ачарсандай качырат. Эртеси жарык болгондо эл кайнап майдан толгондо, тулпарды минип согушуп туйгундан илгир болушуп, туура алдынан укамдын тулгасын чийип огучуп, тутанып кетчү немедей тутандай кызыл чогучуп, экелепсиз кырылды эр өлүгү жыйылды, кайнаган элдин тобу жок калың кол өлүп суюлду, карк эткен карга жорууга кой болчудай туюлду. Өлүктөн аттап баса албай аттардын баары токтоду, аркы жак менен берки жак каттандын баары токтоду. Ар жери күйүп жалбыртап ак сарай ичи от болду, арасынан караса аргын ханы жок болду. Алсам болмок башын деп алгайда кетти башын жеп, аргын ханды качырбай кармап келгин бачым деп. Өлгөндөн калган кыргыздар изине түшүп жөнөдү, жеңишке жетти азырда Кудайдын болуп көмөгү. Каптаган калмак колунун кыйласы өлүп, кырылгандан калган азыраак тобу чаткалды беттеп качыптыр. Бир аз тобу аксыны беттеп 5 таштын белин ашыптыр. Аргын хан баштаган минге жетпеген калмактар чүй өрөөнүн беттеп качкан экен. Арбын колдон айрылып, Аргын хан абдан кайгырып, ачуу ызаасына чыдабай, жанындагы калмактарды тилдеп, ичинен зилдеп бара жатат. Çamgıllalla kalın kol, çam sozulup tamır jol, tutulup getsek eken dep kaçıp barat kalmak mol. Kara tonu aşışıp, kaykı beldi basışıp, kirelip çüydün sazına kimili camman şaşışıp, bedü at mingen bir yüzü belçesinden batışıp, kırbalangdayt başkası nayza menden tartışıp, surup çıksa arangdan sulayıp geçke jatışıp, aylanıp ötüp getsek dep argaysıl jaka basışıp, argın kanna dep süylönüp arıstanday güylönüp, артынан жетсе кугунчу алдыда күндү түгөнөт, астыртан ойлоп барысын унутуп хандык намысын, он кош чубалып жанына аралап токой камышын, колунан кетти бөлүнүп, колунда жоктой көрүнүп, которуп кийген кийимдин колтук башы сөгүлүп, жалпыдан кетти бөлүнүп, жакыр жандай көрүнүп, жаргакшымдын ар жери жамачы болуп сөгүлүп, карала болуп туз болуп, кара терри төгүлүп, сан түркүн айла кылышып, саздан узак чыгышып, жолго түшпөй жон-жондоп, жол бол жолун болжолдоп, жолоочу болуп жылышып, далай жерди басканда, даванды далай ашканда, артынан жетип кугунчу ар кимин тескеп жатканда, аргын хан туруп деп айтат, ардагым мукчу деп айтат, биз бечара жылаңбаш, беделсиз алсыз жылаңач, кайыр сурап жүрөбүз, айылдан айыл түрөбүз, качырып келип сот кылдың, кайсыда биздин күнөөбүз, каралап чыксаң айыпка кайгырабыз күйөбүз, булкулдабай кой берсең бул кылган ишти ар дайым ойго бекен түйөбүз, оңунан жолун берсин деп тубалдар ар качан издеп жүрөрбүз. Дегенинде үч жигит дегели миң
мындай кеп айтты, демин басы бек айтты, калмактын ханы аргынды көрбөдүңбү деп айтты. Жолдон белден уладым, жолга тар элден сурадым, калмактар сазга камалып, калың колго таланып, өлгөнүн угуп турамын, өлгөн элде аргын жок, изине түшкөн убагым, дегенинден аргындын денеси кетти чыңалып, көзү кетти кызарып, өңү кетти кубарып, жакынкы турган кыргызга канжарын кадап жиберди, как жарып барып бөдөнүн жүрөгүнө тирелди, жанында турган экөөсү жандай чабыктын берди. Оң калмак менен аргын хан оң жагынан чамынап, ударалы аттан деп ойлонуп бары камынап, атка жөө жетеби ар кайсы ташка чалынат, ошондо туруп окчунга кабар бер деп кошунга, тизгинди тартпай тез жет деп тапшырды ишти досуна. Ат башын жыйбай тез жетип алып келди тездетип, арба курган аргын хан колго түшөр кездешип, ошондой коло молу кол келди, колу жайнап мол келди, оң калмакты жайлады, оңбогон ханды байлады, таласты көздөй ошондо жылаң айлак айдады. Ошентип Кара Чоро аргын ханды колго түшүрүп алып, колун байлап, койдой кылып айдап таласка келди. Өлгөндөн калган журт чогулуп, аргынды эл астында дарга асты. Будай арпаны оруп алаарга киши жок, данын жерге чачкан. Таңда талаага чыгаар мал калбай, кечинде тосуп алаар жан калбай, чоң сыноону өткөргөн жыл болду. Адамзат тарыхында чоң кыргын 10 согуш болсо, ошонун бирөөсү бул болду.